Uят emesмін, қатты ұнап. Үйіңізге барып балаңызға беріңіз де жебейді. Самсы пішіріп отырсыз ба? Наоборот, как раз мұғалімдерге ошоны беріңіз. Мұғалімдерге как ошоны беріңіз. Мына жақта түтін бізге келеді. Шашлык. Все, түшіндім. Ушуну жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Орусиянын Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жана Кыргызстандан Москва шаарына жүк ташуу кызматы. Үй тирчилик уюмдары, шаймандар жүктүн кандай гана түрү болбосун, каалаган өлчөмдө, арзан баада, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беришет. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Жалал Абадка, Ошко келип Баткенге да жөнөтүлөт. Кандайсыз? Саламатсызбы? Кандайсыз жеке? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы жеке? Кыйналбай атасызбы жеке? Жакшы элеби? Мектеп жылуу элеби? Ажеке, саламу алейкум. Денсаулыктарыңыз жакшы. Норка тумак менен турасыз го жеке? Норка тумак менен турасыз го жеке? Кароолдарыңыз норка тумак менен. Я. Канча орунду мектеп жеке бул? 1100 окуучу бар, э? Так, бул значит мектепке айыл келет, э? Айыл дагы? Шаардагы мектептер ХБКдан Бир аз кемеден бар, кара суудан калып кеткен. Республиканский мектептер да. Эми бизге өттү. Бизге өткөндөн бери эми 1 жыл болду. Ата элдин алкагында. Жок. Шаардыр болот, шаардыр. Мектеп статус республиканский болот. Гимназия эле. Азыр шаар өттү. Жети экен. Биздин мектеп. Шаардын эмне болгон эме жанагы. Кекейт малба 70 рат го. Ол жерде таза түтүн чыгат экен дагы. Мектепти каптап атат да. Мектепти каптайт, жакчы. Бизде негизинде ушул здание туура эмес калып калганда. Анан ушул жерге келген немелер, клиенттер. Машина аябай көп да. Эми жөө баска балдар көп да. Так, эме кадастр эмне болгон здание бул? Бул ошол жеке менчикте өткөн. Бүгүнкү күндө общепит болуштурат. Жок, бул мектептин территориясында турабы? Социалдык объектке трансформация болгон. Мектеп 230, бул жак 20. Мектепке. Центр, мектеп отдельно 230. Экөө социалдык объектке трансформация 2009 жылы болду. Так, Юрис, кандай маалыматыңыз бар? Бул жер боюнча мурда бул жер айыл чарба качеберасында жетирке болгон. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мектепке жана медицина борбору деп трансформация болгон. Сос объектке. Так. Ошол эле жылы 2008 жылы Нариман айыл өкмөтү тарабынан бул жер сатылган. Жетирке сатылган, төрүк аркылуу. Трансформация болгондон кийин. Сатылган. Значит, бул мектепти ажыратып калтырып бизак саткан. 20 сотого сатылган. Мектептин ичиндеги 2,5 гектар жер тилкенин ичинде 20 сотого сатылган. Значит, сос объект экен да. Все, түшүндүм. Анда түтүн бизге келет. Шашлык. Все, түшүндүм. Анда эскертүүлөрдү бергиле. Иш кагаздарын алып келиңиз, документин даярдап сотко бергиле, анда сос объект экен да, мектептин территориясында жайгашкан экен. Сиз билбейт экенсиз жеке? Мен сүйлөшүп чыккам. Жок, могу мектептин билбейт экенсиз, э? Сиз билбейт. Айтпайсызбы, мен билбейм дебейсизби жеке? Канча балаңыз бар жеке? Азыр 1120. 1120 бала. Бияка 70 рабы, же казаны бар, эмнеси бар? Фильм 70 Киев деп тандырга пышырат, мындайга пышырышат кыскасы. Все, значит, давайте эметкиле, эскертүү бергиле, эметсин, башка жака жылдырсын, азырынча кийин эметип туруп, мектепке өткөрүп бериш керек жердичи, мектептин жери экен да. Эмне үчүн мектептин жерин алышат? Тамак киши. Так, сол аякта. Чыкча керек. Саламатсызбы жеке, саламатсызбы. Тетякта столовой. Чай ичип чыгыштыбы? Балдар жеп чыгыштыбы? Кой туруңуз. Так. Качанкы булочка бул?
Каттууга? Ким? Бекташевич. Сен мындай нан жебейсиң да. Свежий нан жейсиң да. Я. Кара мына 3 күн болуп турган булочка качы. Я. Я. Эмне үчүн эмес, начар? Я. Достар, Я жеке, муздак. Пишпай калып турган. Сиз мындай нан жебейсиз да? Сиз свежий нан жейсиз да. Тандап жесеңиз керек сиз. Я. Жеп көрсөңүз? Саламатсызбы? Ким бышырып атат? Жеке каттууга булар барды, кара. Я. Ким бышырды? Сизби? Кара ичи бышпай калыптыр, мына кара. Камыр. Колуңуздан келбесе, карама, аркасы күйүп калыптыр мынакей. Колуңуздан келбесе айтпайсызбы, мен колумдан келбейт. Мен бышыра албаймын, мен бул үчүн эжеке. Бул булочканы бышыруу үчүн кулинар болуш керек. Кулинар деген билесизби? Булочка, торт бышырган специалисти кулинар дейт. Ошондой дейби? Я. Же туура эмес айтып атамбы? Караңыз, аркасы күйүп калыптыр, олар күйүп калыптыр, мынакей караңыз мына эжеке. Уят эмес мына, каттуудан. Үйүңүзгө барып балаңызга бериңиз эжеке, жебейт. Сиздин балаңыз жебесе керек. Сиз тазасын, жакшына кайналып барасыз да. Кара мына, баадыма катып калыптыр, мына кара. Самсы пиширип атасызбы? Наоборот, как раз мугалимдерге ошону бериңиз. Мугалимдерге как ошону бериңиз. Бышпаганда. Мугалимдерге свежий самсы экен да? Я, эжеке. Аркасы күйе баштап уже. Алыңыз, буну артын күйдүрүп саласыз. Ет таза екен. Мо фаршты базардан сатып келесиңер, өзүңөр чыгарасыңарбы? Я. Я. Мо сосисканы эмнеге иштетесиңер? Мына еттер иштетилеби? Еттер иштетесиңерби? Ооба, балдар кече көбүрөөк келип калган экен да. Ошону турап экиге бөлүп салып койдук, окчулар. Жакшысызбы? Соттарың жакшы, кыйналбай атасызбы? Пакет алып чык. Карама, эжеке. Эч ким жебепти, карасаң. Кантип жейт муну? Айтсаңыз, кантип жейт эжеке? Уялбайсыңарбы? Кантип жейт муну балдар? Ичи ооруйт го, эртең ашкадан ооруйт. Бул жөнү камыр экен го, карабайсыз мына, камыр. Чогулт бар, нандар чогулт. Чогултуп, Нурлан Аким Жагынч менен Тынчтык Бекташевке салып 3кө бөлгүлө. 3кө бөлүп, эжеке жарымын алып кетсин. Сал. Дагы алып кет эмеден, пакеттен. Кана караган ушулбу? Камырды берип атасыңар балдарга. Уялбайсыңарбы? Бир уят деген болуш керек да. Дагы бир пакет алып чык. Алып келиңиз эжеке пакеттен. Срочно, Бекташев, срочно тиги кулинар эжекени алмаштыргыла. Жакшы бир кулинар, бир повар алып келип койгула. Керек болсо эжекени да алмаштыргыла. Карабайт экен да. Ону Нурлан Акимжан, сиз балдарыңызды үйгө апарып, балдарыңызга берип көрүңүз, жейп экен. Түшүндүңүзбү? Так, Бекташевич, могу сизге. Так, могу сизге балдарыңызга апарып берип көрүңүз, жейп экен. Ана айтасыз мага, эжеке, мынау сизге. Үйгө апарып балдарыңыз менен берип көрүңүзчү, жейп экен, жебейб экен. Анан айтасыз мага. Түшүндүңүзбү? Мынанда сизге эжеке, балдарыңызга берип көрүңүз. Жейби, жебейби? Анан айтасыз. Караңыз, эч ким жебептир. Уят да. Кандайсыз? Эжеке?
Кандай? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Істеріңіз жақсы жеке? Саламатсыз ба жеке? Кандай жақсы ба? Саламатсыз ба жеке? Кандай жақсы ба? Саламатсыз ба? Кандай жақсыңар ба? Істер жақсы ба? Қиналбайлы ба? Мектеп жақсы екен. Типовой, сонун, современный мектеп екен. Бирок балдарга берген оокатыңар начар, булочкалар пышпай калыптыр. Ар жагы күйүп кетиптир. Демесе, кана пакетиңер? Жок, алып кел пакетти бер жака. Нандын булочкалардын ичи пышпай калыптыр. Ичи камыр бойдон. Сиздерге болсо сонун кылып пирожки самсы пиширип атат. Айтат, бул дейт, могу катыган булочка балдарга, свежий самса мугалимдерге дейт. Туура эмес болуп калабы? Эми жай кандай дейсиң жеке? Азыр мынакей, азыр ушул жерде чыктымбы жекеме? Мына директор айтып көрдү. Туура эмес болуп калабы жеке? Силер свежий самсы жесеңер, булочканы, бышпаган булочканы балдар жесе, уят туура эмес болуп калбайбы? Ал. Көтөр, кана берик пакет. Бер өзүнө. Көтөр, машинаңа апарып сал. Мынаке. Экөө тең мына мен орун басарым, үйүнө апарып жеп көрсүн. Могу гаранон жетекчиси үйүнө апарып жеп көрсүн булочканы, балдарына апарып берсин, анан көрөбүз. Мен эртеге келем. Эртеге саат канчада бересиңер жеке булочканы? 9-га. Мен ровно саат 9-да келем. Проверим. Бүгүн экөөңүз түнөгүлөт. Түшүнүңөр, кулинарды алмаштыргыла, ачыткыны эметкиле, жанагындай тестамеси бар экен. Мне кажется, бул жерде ачыткы менен ундун сапаты начар. Түшүнүңөр, эртең менен саат 9 прямо пышный болуш керек, жумшак болуш керек булочкачы. Анан үстүнө жанагындай эмес эп коюш керек. Пудра. Турабы жеке? Сонун эжекеси өзү кулинар деген сабатыңыз барбы? Я. Быйыл 3 ай каникулда барып. Кулинарсыз, Ну, тем более анда түшүнөт экенсиз жеке. Макулбу? Мен эртең саат 9-да келип текшерем. Хорошо? Макул, жакшы туруңдар жеке. Ичи ооруйт да, мынашкадан ооруйт да. Иштеп эле таштап коюшуптур. Ауган болсо турушун оркатымак. Нары жак болсо бышпай калыптыр. Мо түтүн чыгат экен да, вот видишь. Я. Ушул эмелердин түтүн чыгат деп жалпылып атабы? Рас пышат ушуда. Ушунун жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Тез жасап турат. Я. Фирменный блюдасы дейт. Тез жасаса, көп жасаса. Так, эме Адилет, кадастр. Маалымат берип койсоңуз эме боюнча, Чекеев боюнча. 2008-жылы Айылчарба багатында жерден кара судан 224 гектар жер трансформация болгон. Анын ичинен бул дагы бар, социалдык объект 2,5 гектар, 230 мектепке, 20 соттук поликлиника. ФАПка, Андан кийин 2013-жылы ошол эки өлүүдүн ичинен 20 гектар 20 соттук жер бөлүнүп, туз сатууга чыккан экен. Жеке менчикке берилип кеткен, Менчикке берилген. Андан колдонууга күндө жеке менчиктин эси катары көп иштетет. Так, эме юрист кайда жүрөт? Так, юрист Айзада, маалымат берип койсоңуз. Бул жер баштап калган Айылчарба багатында жетекке. Анан бул жер 2,5 гектар жетеккеси мектепке жана медицина борборуна деп трансформация болот. Трансформация апрель айында болот 2008-жылы. Бул жердин Нариман өкмөтү сентябрда сатып койду. Жетекке 20 соток. Мен түшүнүшүмө караганда, мо 20 соток жерде турат. Бирок 20 сотик мектептин трансформация болгондо медицина борбору мектепке деп болгон. Экөө бир болгон. Значит, соцобъект мыйзамсыз сатылып кеткен, мыйзамсыз берилип кеткен. Сатылган. Болгондон кийин айыл өкмөт 230 миңге сатты ошол үчүн. Все, значит, давайте документти даярдап сотко бергиле, макулбу? Сотко бергиле, анан могулар бүгүн предписание бергиле, ким? Жаныбек Токоевич, предписание бергиле, түтөтпөйсүн, макулбу? Түтөтпөйсүн, башка жака алып түшөтсүн, болбойт.